Mekенimizde saat 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба Ашар. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу угармандарыбыз, мына кайрадан бүгүнкү күн дагы буйруп бизге Ашар уктуруусунда силер менен кездешип турабыз. Сыртта суук экенине карабай жан дүйнөңүздөрдө бакубаттык, тынчтык, жылуулук орун алат деген үмүттөмүн. Силер менен адаттагыдай эле 1 саат бою 19:00 чейин психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Кандайсыңар, биздин сүйүктүү, бизди угуп турган, катышып жүргөн, салым кошуп жүргөн биздин угармандарыбыз. Анда эмесе бүгүн бизде абдан кызыктуу тема орун алат. Менимче бул теманы биз мурун буга чейин көтөргөн эмеспиз, биринчи жолу сүйлөшүп атабыз. Бирок бул биздин жашоодо өтө зарыл, жашообуздун баардык тармагында керектүү жана өзүбүз үчүн ошол нерсени ойлонуп, өзүбүз үчүн бир бүтүнгө келип ала турган темалардын бири деп айтмакчымын. Тактап айтканда, бүгүн жеке чек аралар жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин канчалык деңгээлде өзүбүздүн чек араларыбыз бар, личный граница деп койсок болот. Ошол чек араларды биз кимдики бар, балким бирөөбүздүкү жок же бирөөбүздүкү ашып кеткен, ал эмне үчүн керек, ал болбой койсо эмне болот, жеке чек аралар кандай адамдар менен жеке чек ара болуш керек же болбой эле коюш керекпи? Кыскасы, мына бүгүн ушул жөнүндө кенен кесири сүйлөшөбүз. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди ортого салыңыз. Сиздин жашооңузда өзүңүздүн жеке чек араңыз барбы? Бар болсо ал кандай? Эмне менен курулган? Бийиктиги канча? Кимдер кире алат, кимдер кире албайт? Образдуу түрдө айтканда, жана эмнеге киргизбейсиз, кимдерди эмне үчүн киргизесиз? Же баары эле кирип тебелеп тепселейби, же таптакыр эч кимди киргизбейсиз? Айтор өзүңүздүн чек араңызды кандай элестетесиз? Ал үчүн бизге WhatsApp кызматын колдонуп байланышка чыксаңыз болот. 0705 53 16 64 сандары. Ал эми түз байланышка чыгам десеңиз 91 19 19 сандары. Абдан керектүү теманы алдык деп ойлойм. Мен дагы Сейил, анткени бул тууралуу айтпай койсок да болбойт. Күнүмдүк жашообузда, жумушта, үйдө, үй бүлөнүн ичинде, жакындарыбыз менен, кошуналарыбыз менен керек болсо чек ара сактап турган учурларыбыз. Анткени биз албетте кошуна менен дагы чек араны сактагандар бар. Кээ бир кошуналардын ортосунда чек арасы деле жок, дубалы жок, жанагындай забор жок, калиткасы жок, кирип чыкканга боло берет кайсы маал болбосун. Абдан мен ойлойм бүгүн баарыбызга эле бул тема абдан мындай кызыктуу болуш керек. Анткени бул мен дароо эле ушул чек ара деген чек араны кандай элестеттим. Көптөрүбүз, биздин угармандарыбыз арасында деле жок дегенде жашоосунда бир жолу бир жака, алыс жака учуп, самолет менен учуп барган учурлар болсо керек. Ошондо аэропорттордо, кайсы аэропорт болбосун, чек аралар бар. Кызыл чыйым, жашыл чыйым, Казакстанга жакын биздин мамлекеттер, Өзбекстанга баргандар, Орусияга баргандар, чек ара бул бир чыйым деп элестетсек кандай болот? Ошол чыйымден өтүүгө болбойт. Уруксаат бермейинче бизде аэропорт таможняны элестеткен болсок, же өзгөчө ошо таможня, аэропортто таможняны карасак, ошол түшүнүктүү болуш керек. Чыйымдер бар, ал чыйымды ар бир адам күтүп туруш керек. Мисалы кассага же таможенный досмотр, текшерүү болуп аткандай, ошко баргандар деле, Жалал-Абадка баргандар. Анан уруксатсыз жакындабайт ал терезеге, керектүү жерге. Демек күтүү керек. Ал чек араны эми кел дегенде анан басат адам. Ошондой сыяктуу эле ар бир чек арада границаны кайтарган, чек араны кайтарган жоокерлер болот, пограничниктер деп айтабыз. Кыргызстандын да, биздин да мамлекетибиздин чек аралары бар. Биз албетте бул чек ара биз үчүн абдан маанилүү, абдан чоң мааниге. Анан биз ушул бул чек араны дагы эске алып кеткенибиз менимче түшүнүктүү болуш керек. Чек ара өзү мындай кандай түшүнүк берет психологияда?
орусчасы личные границы, жеке чек аралар. Бул чийим сыяктуу да. Бул ошол адамдардын ортосунда чийим, адамдар болобу же бир мындай чоң ишканалар болобу, ошол ишканалардын ортосунда болгон чек ара десек болот. Анан жеке ошо адамдардын ортосунда чек ара эмнени билдирет? Эмнеге керек бул чек аралар? Негизи эле керекпи бизге адамдарга чек ара? Чек ара мындай ар бир адамга өзүнүн жеке жашоосунда чек ара кереги эмнеден келип чыгат? Түшүнүш үчүн. Мен киммин? Мен кайсы жакка баратам, мен кайсы жерде турам, менин өзүмдүн кылган иштерим эмне, колумдан эмне келет, менин эмоцияларым, сезимдерим, менин ишенимдерим деп бул меники деп түшүнүүгө. Бул меники, бул менин жеке мага тиешелүү нерселер, менин баалуулуктарым. А эми болсо аркы жанымдагы адам болобу же алыспы жакын адамдын чек аралары өзүнчө. Ал кайсы жерде турат, ал эмне иш кылып атат, анын баалуулуктары эмнеде. Ошентип биз бул чек аралар бизге жардам бере турган жакшы түшүнүк, жакшы ыкма десек болот. Эгерде мен мага тиешелүү нерсени биз ошол түз эфирде көп эле айтып кетебиз. Мен ойлойм угармандарыбыз эстеп калды болуш керек. Көзөмөлгө ала турган нерселер бар. Ар бир адамдын көзөмөлүнө тиешелүү ошол атайын менин ойлорум, менин кылган иштерим, жүрүм турумум. Демек меники бул меники, а бул болсо сейил сеники деген сыяктуу да. Анан ортобузда чек аралар болбосо анда биз эмне болобуз? Такыр эч бир чек ара болбосо анда аралашып эле жатып калабыз го. Аралашабыз, баалуулуктарыбызды балким бири бирибизге туура эмес мамиле кылып койгондо, жанакындай чек ара жүрөккө да салыштырмалуу айткым келип атат. Бул адамдын жүрөгү деп да айтсак болот. Айкел катарда ошол жүрөк ким үчүн ачык, ким үчүн жабык? Балким мен жүрөгүмө ар бир адам кирип эле, тебелеп тепсеп эле каалаганын жасап кете берет. Анан мен ыйлайм, кыйналам, жүрөгүм ооруганга чейин аябай өзүмдү начар сезем жана башка. А балким мен жүрөгүмө ар бир адамды киргизбейм. Балким мен акылмандуулук менен байкап туруп, бул адамды ооба жакын кабыл алсам болот, а бул адамдан алысыраак турганым жакшы деген сыяктуу. Бүгүн биз дагы алдыда мүнөттөрдө ушул тууралуу мисалдар да келтиребиз. Менимче түшүнүктүү болот болуш керек. Сиз айтып атсаңыз, мен ар бир үйдө мисалы жер өзгөчө жер үйлөрдү элестетип кеттим. Мисалы бизге берилген участоктор, ошол участоктарга чек араларды кое алабыз. Бияка дарбаза менен коебуз, бияка дубал менен, үй менен коюп туруп, бул менин өзүмдүн аймагым. Мындан мен дубал койдум, дарбаза койдум, демек бейтааныш адамдарга, мага тиешеси жок адамдарга бул дарбаза аркылуу өтүүгө болбойт, же болбосо шыңгыратып звонокту басыш керек, такылдатыш керек. Мен өзүм чыгам, киргизгим келсе өзүм киргизем, сыйлагым келсе киргизип чай берем, сыйлагым келбесе ошол жерден айтчу сөзүңүздү айтып алып кете берсеңиз болот дегендей. Мындай жашообузду алып караганда биз мисалы көзгө көрүнгөн материалдуу нерселерде чек араларды жакшы эле колдоно алат экенбиз. Мисалы ушул жерде деле жумушта бул менин жумуш ордум, менин уруксатымсыз менин кагаз калем саптарымды алганга болбойт, менин кресломду колдонбогула, бул менин бут кийимим, жумушка кие турган, же болбосо бул менин компьютерим, буга мен жокто күйгүзбөгүлө. Бул дагы өзүнүн чек арасын коргоо болуп атат да. Бул көзгө көрүнгөн нерселер. А психологиялык жактан тилекке каршы биздин жан дүйнөбүздүн чек арасы көзгө көрүнбөйт. Бул кандайдыр бир абстрактуу нерседей көрүнүп атат да, бир айтканда. Ошол себептен мен ойлоп кеттим да, керек болсо мага мындай деп сурап калышат: аял менен күйөөнүн ортосунда да чек ара болуш керекпи деген суроону берген учурлар болгон да. Анан албетте деп жооп бергем. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы аял менен күйөө бул бир дене, кайсы бир деңгээлде алганда экөө эки башка инсан, бирок бир үй бүлө. Бирок экөөнүн ортосунда чек ара болуш керекпи? Могул жерден ары өткөнгө болбойт же?
болот деп ойлойм. Чек ара өзү эле бир күнү жаралат болуш керек, экөөнүн ортосунда мамилеге жараша болот бул нерсе. Анткени эми бир дене болгону менен 100% бир адам эмес, бир адам эмес, эки башка эки инсан, башка инсан, эки башка ой, эки башка мүнөз дегендей көп жактан биз окшош болуп кетебиз. Керек болсо биз Көнүп да кетебиз. балдарыбыздын да чек арасын тебели, психологиялык жаатта сүйлөшүп атабыз биз, ооба. Кээде биз балдарыбыздын бөлмөсүнө түз эле кирип барабыз, тыкылдатпайбыз. Балабыздын бөлмөсү анын өзүнүн аймагы, өзүнүн чек арасы деп айтсак болот. Бирок психологиялык жактан алып караганда биз кээде, демек бул ата эненин катасы балдарынын чек арасын сактабаган. Мисалы балдарга деле кээде алардын чек арасын урматтабагандык менен мамиле кылып коебуз. Мисалы азыр бир нече ушу аял менен күйөөнүн мамилесинде, бала тарбиялоо мамилесинде кантип чек арабызды бузабыз? Бир эки мисал келтире кетпейлиби? Мисалы сиздин оюңузга эмне келет? Менин оюма мисалы балдар менен сен айтсаң дароо эле эстеп кеттим да. Чынында эле бул биздин маданиятта жок деп айтсак болот. Балким кээ бир угармандар айтышы мүмкүн да. Эми бизде жок бул. Өзүнчө бөлмөгө баланы жайгаштырып койгондо дагы биз тыкылдатып кирбейбиз. Бул Америка бир боз үйдө эле чоңойгонбуз деп, мен балам, мен каалаган учурда барганда эшик ачык болуш керек, кантип жаап алмак эле, менден жашырмак беле бир нерсени деп, анан киребиз дагы, анан өзүбүз балким ал жактан бир нерсени тейлеп баштайбыз, сын пикирди айтабыз. Бул эмне бул жакта жатат деген, эмне жыйнаган жоксуң, кечке отурасың, кана бер телефонуңду, эмне кылып атасың деген. Жап. Бизде бул биздин түшүнүгүбүз башкараак бул жагынан. Бул нормалдуу деп ойлойбуз. Бирок негизи мен сөзсүз баланын чек арасын дагы ойлошубуз керек экенин айтып кетким келип атат. Анткени ал баланын да өзүнүн аң сезими бар, анын бир ойлору бар, анын ал түрү сезимдерин сыйлашыбыз керек, эсептешибиз керек. Анан тыкылдатпасак да, балам, мен бир нерсени сүйлөшүп алайын дедим эле сен менен, азыр убактың барбы, келип отуралы, сүйлөшөлү, бошсуңбу, эмне кылып атасың деп жакшы маанай менен кирип, балким ошол мындай орусча врываться деген сөз бар го. Жулунуп кирип эле, кана эмне кылып атасың, бери кара. Мен келгенде баарын токтотуп кой, мени гана кара, сен жумушуң болуп атабы, сага окуп атасың, мени кызыктырбайт деген, бул анын жеке чек арасына кол салуу. Албетте келип балким наушник менен отурган бала болсо, аны наушнигин жууп салып, отур, мени кара, мен киргенде мындай түптүз тур деген сыяктуу, мындай кээде ашыкча дагы солдаттарга мамиле кылгандай кээде. Ооба, кээде аталар ушундай мамилени кылгысы келет. Мен үйрөтөм баламды, мен киргенде солдаттай мага честь бериш керек деген сыяктуу. Мунун баардыгы бул күндөн күнгө эгерде кайталана берсе, анда балдар менен анан абдан чоң иш керек болот. Көбүнчө психологдор ошо иштеш керек болот мындай жагдайда. Ошон үчүн биз чек араны дагы эске алсак, балдар менен болгону, өзгөчө өспүрүмдөр, улураак балдар менен чек араны сактасак, анда балдар алар дагы биз менен биздин чек арабызды урматтайт. Биз ошону менен үлгү боло алабыз. Демек адамдын чек арасы бар экен, аны менен эсептеш керек экен, сыйлаш керек экен деген нерсенин моделин биз көргөзө алат экенбиз да. Ошондо аял менен күйөөнүн ортосунда биздин элибизде кандай чек араларды бузууларды көрсөк болот? Биздин улутубузга же маданиятыбызга тиешелүү? Мисалы Европада, батышта жубайлар аябагандай көрүнөт да, бири-биринин чек арасын сактап атканы. Бизде менимче бул нерсеге үйрөтүлгөн эмеспиз да. Албетте мындай чек ара тууралуу билим болуп деле же ойлонуп деле, же бул бирөөнүкү, бул аныкы, бул меники деген биз бүттү баары биздики общий чогуу жасайбыз. Бул мен айткандай болот деп өзүнүн планына, балким же өзүнүн оюна макул кылуу. Жубайлар мисалы бири-биринен сый менен, сый урмат менен, сен кандай деп ойлойсуң, мен мындай деп ойлонгом, мен мындай план түзөйүн дегем, сен эмне деп ойлойсуң деген суроону аз беребиз. Мен ушундай деп, сенин оюң керек болчу мага. Мисалы элементардуу конок чакыраарда кеңешпей туруп, аялына айтпай туруп чакырып койгон, бул демек аялынын чек арасына кол салуу болот.
анын убактысына, анын планына, анын ооба башкача айтканда анын чек арасын бузуу. Анан ал баардыгын кайра жайгаштырып туруп, өзүнүкүн токтотуп туруп, ар жака жылдырып туруп, эгерде күйөөсү алдын ала айта турган болсо, анда айым жок дебейт менимче. Ал дагы даяр болот, анча мынча болсо дагы. Күйөөсү үчүн кадырлуу адамдар аял үчүн да кадырлуу болот дегендей. Бир эме келип атат ойго, оюн бар эмес беле, Сейил кичинекей чагыбызда ойноп, биз баягы орус кошуналарыбыз көп болгондуктан мен чоңойгон айылда орусчадагы балдар менен кыздар менен чогулуп кечинде чырылдашып ойноп калчу элек. Анан ушул биздин темага ушул оюнду эстеп кеттим. Эмнеге дегер мындай деген оюн бар болчу, домик деген, мындай кубалап, бирөөнү кубалайт, анан кубалап жетейин дегенде ал бир бийиктикке чыгып алат, бир отургучка чыгып алат же таштын үстүнө чыгып алат. Анан домик деп мынтип алдына колдорун коюп жабык дечү да, все закрыто, домик дегенде анан ага кол салуу жок, болуп бүттү. Ал аны эч ким тийбейт уже. Ал берки ойноп аткан бала ал башкаларын эми кармаш керек болот да. Ошондой сыяктуу да, все домик деген сыяктуунда биз кээде чынында эле кээ бир адамдардан аргасыз болобуз да. Бүттү домикте, мен үйдөмүн, мен үйүмдөмүн, жанагы улиткадай, мени тынчымды албагыла деген сыяктуу. Кээ бир адамдар чынында эле адамдардын арасында түрлүү ушуну ойлобогон, мунун принциптарын, чек араны сактабаган адамдар бар. Оюна деле келбейт, аны эч качан балким уккан эмес. Анын ою башкача. Баардык жерде мен каалаган учурда барам, кирем, каалаган нерсемди алам, алып кетем, кийим кечемди алып кетем деп. Дагы бир мисалды эстеп кеттим. Мунун баары практикадан, ойдон баягы биз азыр мындай өзүбүздүн оюбуздан чыгарган жокпуз. Биз жашоодон алган, бирөөлөрдүн жашоосунан дагы алган мисалдар. Бир айымды тааныйм, ал ошол өзүнүн кайненеси жөнүндө бөлүшүп кетти эле да. Үйгө, биздин үйгө келгенде алар өзүнчө турат экен, үй бүлөсү менен, күйөөсү менен, балдары менен. Анан кайненеси келет дагы, шкафты ачып, кийим шкафты, илинип турган кийимдерди анан бүт аңтарып дейт, каалаганын алып кетет. Демек бул аябай чек аранын одоно бузулушу. Ушунчалык нааразы болчу бул айым, ушунчалык бул мындай чын эле жүрөгү мындай кадимкидей коркуу сезими да болуп калган. Бир четинен коркуу сезим, качан келип бир нерсеми алып кетет деп кол салуу сыяктуу болуп атпайбы бул? Өзүнүн мындай анын кийими, анын буюму эмес. Бир четинен жек көрүү, бир четинен түшүнбөстүк, ушундай бир негативдүү ойлорго жүрөгү толгон да. Анткени мен ойлойм, улуу адам дагы ойлонсо бул жагынан жакшы болмок. Бирөө бул келин менен сый болгон жакшы деп керек болсо сураса, эмнеге жок десин, балким жок дебейт. Бул керек эле, сенде барбы, мага ушундай кийим керек эле. Мен билбейм ал адам каяка ал кийимдерди көтөрүп алып кайсы жерге алып кетчү. Бирок бул чынында эле жагымсыз көрүнүш да. Ооба, чындыгында азыр мен дагы ушул теманы сүйлөшүп атканда даярданып атканда бир башка ойлор келет, анан кайра эфирде сүйлөп атканда кайра дагы бир башка ойлор келет дегендейчи, анан кошумча ойлор келет. Мисалы мен өзүмдүн баягы дароо өзүбүздүн жашообузду анализ кылып киребиз го. Мисалы кызым менен балам менен, кечээ эле кызым менен идиш жуу жөнүндө сүйлөшүп кеттик да. Анан мен кайсы бир деңгээлде мындай деп талап кылып атам да: идиш жуй турган адам дароо тамак ичип бүтөр менен идиштерди раковинага апарып салып ошол жерден жуугусу келген адам жуйт. Эгер чогулуп туруп калса, анда мен келип жуйм, мен жууп атканда келип анан мен жуйм дегениңер бул жарабайт деп мындай нааразы болуп атам да. Бирок ал айтып атат: мен келип жуумакмын, мен бирок идиш жууганга чейин бул болгон зарыл иштеримди бүткөрүп салайын. Эми анын өзүнүн бир пландары болуп атат, өзүнүн алдын ала эсептешип атат убактысы мененчи, муну кылып койсом деп. Бирок мен энелик авторитетимди колдонуп туруп, мен эч кандай планың менен эсептешким келбейт. Менин каалоом болуш керек бул жерде. Дароо идиш деги эле раковинада турбаш керек. Кичинекей убакытка да турбаш керек дегеним, мен азыр ушул моментте, ушул учурда анализ кылып атып, кайсы бир деңгээлде кызымдын чек арасын бузган экенмин деп атам да.
ал жуубайм деген жок. Ал бир аз убакыттан кийин кечирээк жуумак да. Ушул сыяктуу эле биз байкабай эле башка адамдардын убактысы, сезимдери, каалоолору менен эсептешпей, кээде ата энелик үстөмдүккө салып, кээде күйөөлөр мен башчымын, мен күйөөмүн, кээде болсо аялдар мен сенин аялыңмын, сага монча баланы төрөп берип салдым деп, мисалы жубайлар деле бири бири менен эсептешпеген учурлар, кайнене менен келин бири бири менен, мындайча айтканда үй бүлөлүк. Азыр биз үй бүлөнүн жаатында тармагында сүйлөшүп атабыз, бирок жумушка да өтөбүз дегендей, соц тармактарга да өтөбүз. Бирок үй бүлөдө азыр карап көрсөк көптөгөн көйгөй ушул жеке чек араны бузуудан келип чыгат экен да. Кайын журт менен деле, мисалы биздин капчыгыбызды кайын журт эсептеген учурлар болот да. Моундай эле акча алып атышат, каяка кетирип атышат. Деги эле бири бирибиздин акчабызды санаганга, биз эгер жакын достор болсок, канча төлөп берип атат, жакшы, муну ма жетпей атат, бул башка кеп да. Тиги неме жетпей атат, бирок кээде мындай, канча айлык аласың, эмнеге эле коротуп атасың, мындай бирөөнүн акчасын эсептеп кирүү да, бул финансылык чек араны бузуу. Чынында көп жерден биз чек араны бузгандыктан көп мамилелер талкаланат экен. Ошондуктан угармандар, келгиле, силер дагы ойлонгула биз менен чогуу жашооңузда кимдин чек арасын бузуп атасыз, же болбосо өзүңүздүн чек араңызды бузууга кимге жол берип атасыз. Мисалы, мен ушул акча каражат жагынан бир учурлар болгон, биздин акчабызды санабаңыздар деп айтканга, бул биздин күйөөм экөөбүздүн таап келген акчабыз, кандай коротобуз, кимге беребиз, кимге бербейбиз, акча бар деп айтабызбы, жок деп айтабыз, бул биздин жеке ишибиз деп. Анан ошондон кийин менде да болгон өзүмдүн инимдин, келинимдин акчаларын эсептеп, сөз кылып ийген учурларым, бирок кийин өзүмдүн үстүмөн иштеп, жок, алар өздөрү иштеп атат, өздөрү таап атат, демек өздөрү эркин кандай коротот, эмне кылат дегендейчи. Ошол себептен угармандар, келгиле, чек араларыбызды коргогонго, бири бирибиздин чек араларыбызга аяр мамиле кылганга, сыйлаганга, эсептешкенге, кыскасы ушу чек араларыбызга көңүл бурганга аракет кылалы. Саламатсыздарбы, Кутман кеч, жакшы тема экен, бөлүшүп жаткан кеңешиңиздерге рахмат. Кыргыздарга жат көрүнүш, бирок жасасак, аракет жасасак, кийинки муун уланса керек дейт. Мен дагы бүгүн үйдө аябай өзүмө капа болдум, үйдө иштейм, тигип, андан сырткары 1-класстагы балама сабакка жөнөтөм дейт. 2-класстагы кызымды онлайн окуганга жардам берем, ал дагы 8:00, бирок кызым жакшы окубаса, ага кыйкырып ачууландым дейт. Ооба, кээде биз балдарыбыз табиятынан эле жакшы окуу деген кээ бир балдарга берилбейт да, эмнегедир. Бирок кайсы бир деңгээлде бул жагынан анын инсандыгынын чек арасын, сен келесиосуң, башың иштебейт деген инсандыгынын чек арасын бузган учурларыбыз болот. Анан сиз жана сонун бир ойду айтып аттыңыз эле, биз чек арадан импорт дагы, экспорт дагы кылабыз деп. Балким ушул жөнүндө дагы айта кетпейсизби? Биз көп мамлекеттер менен иштешебиз, Кыргызстан импорт экспорт жагынан, мисалы бир товарларды жиберебиз Орусияга, мисалы. Эми албайлы, мисалы биздин сүт продукциябыз аябай бааланат Казакстанда, Россияда даамдуу деп айтышат да. Натуралдуу, даамдуу деп. Биз сүт жибере турган болсок, анда биз кайра Орусия, ошол эле Казакстандан эмнелерди Кыргызстанга киргизип атабыз, эмнелерди алып келип атабыз. Ошондой сыяктуу эле алмашуу сыяктуу эле менде, мисалы, ар бир адамда өзүнүн бере турганы бар, ала турганы бар. Импорт, экспорт. Импортко мен эмне алам? Импорт деген бул алуу, экспортко жиберүү. Мисалы, мен эмне алам башка бирөөдөн? Мисалы, мен сенден кээ бир нерселерге бир учурлар болот, муктаж болом да. Мага бир ой керек болот, экөөбүз иштешип келатабыз, чогуу бир ар кандай иштерди чогуу аткарабыз. Ой керек болот, идея, кеңеш керек болот да. Мен билем сенде бар экенин, сен дараметиңде бар, ички дүйнөң бай, мен ошол нерсеге муктажмын. Өз тарабымдан менин колумдан эмне келет, мен сага бергенге даярмын. Сен мисалы мага муктаж болуп бир нерсе, бир суроо менен кайрылсаң, мен дагы өзүмдүн потенциалын билип туруп бере алам. Ушундай сыяктуу эле биз жакшы нерсени берүүгө, чек арадан өткөрүүгө, анан кайра ошол эле бирөөнүн чек арасынан бери алганга, бул күнүмдүк жашоодо, реалдуулукта
адамдын жашоосунда нормалдуу. Бул адамга нерсени адам кылуу, керек деген нерсенин адамга адам ичинде керек. ушул жатса керек э. Кошуна менен кошуна көп жылдан бери кошунабыз, бул кошунадан жакшы адам жок деп туруп анан биз мисалы борсок жасап туруп барып келиңиздер чай ичип койгула деп беребиз. Алар болсо бир күнү ушундай бир ширин сонун алма алып келдик эле, ошондон варенье жасадым эле, силер ичип койгула чай деп ушинтип беришип алышып жакшы абдан сонун. Ошондо биз эч кандай чек ара бузулган жок. Болгону биз колубуздан келгенди бердик, алардан муктаж болгонубузду алдык деген сыяктуу. Бул дагы бир образ айкел катары, муну да эстеп калсак болот бирок кээде биз бузуп коебуз. Бизден сурабаган нерсени беришибиз мүмкүн. Мындай таңуулап туруп, кыйнап туруп, же сурабай эле алышыбыз мүмкүн же мисалы Казакстан жибербегиле, кереги жок сүтүңөр, биз өзүбүздүн бул жакта байып кеттик, сүт жагына жетишип атабыз, казак элине баарына жетиштүү болуп атат. Кыргызстан силер кошуна токтоткула десе биз болбой эле жиберип атканыбыз. Алар канчалык муну пайдаланат, балким алар жөн эле бир жерге коюп коюп эритип салат, бузулуп калат ал продукт. Ошон үчүн муну дагы биз акылмандуулук менен чек араны өткөрүү, анан кайра кабыл алуу, ошол жагынан туура системада иш кылганыбыз жакшы. Буга мисалы биз берген кеңештер кээде кеңеш сурабаса деле, ооба, баары эле кеңешип киребиз. Же болбосо кээде бир өзү жаралуу болуп турса, жашоосунда мисалы уулунун жашоосу ийгиликтүү болбой калып ажырашып кетсе, эне өзү сыздап турса, барып туруп биз баягы любопытство деп коет го. Ал нерсе ал бергиси келбей атат да, биз менен бөлүшкүсү келбей атат, бирок биз биз алабыз деп эле барып туруп эмне болду балаң анан деп жаралуу жерине туз сепкендей кылабыз. Бул дагы чек араны эгер ал адам өзү ачылып айтып баштаса башка кеп да. Бирок биз кээде эмне болуп кетти экен, ай билейинчи деп анан башка адамдарга дагы аны андан ары таратыш максатында баягы бузук телефон кылып, ушак деле бул чек араны бузуу деп айтсак болот экен да. Бирөө аркылуу сөз айтуу, сөз ташуу, ушул эле мисалга айткым келип атат. Мен ойлойм, биз кайра эле ал адам кандай максат менен ошол адамдын сырына, ошол катып турган сырына кийлишип ошол сырды ачкыбыз келип атат. Ар жакта эмне ниет турат? Эмне ниет турат? Көп учурда биз кам көрүү деп айтабыз. Алны деген сурап коеюн, ал жайын деппи? Ооба, ал жайын жөн эле сурап коеюн дедим, жаман көрбө деген сыяктуу. Мен ушундай уктум эле, ошол чынбы деп мындай бир байкушум ошондой болгон турбайбы деп бир четинен кам көрүү сыяктуу да, ал адамга жакшы кылуу. Бирок канчалык деңгээлде биз бул аябай орусча бир эмес сөз бар да, кыргызчасын азыр байкап көрөлүчү, табабызбы? Орусчасын тонкая грань. Өтө мындай кылдаттык менен эмне деп айтсак болот, төшүнүктүү болуп окшойт, кылдаттык менен мамиле кылчу жер да, мындай өтө кылдат боло турган. Анткени биз ушул жерде чек ара, бул жан, адамдын жаны тууралуу дагы сөз болуп атпайбы? Ошол жанына биз бир жанын азапка салып атабыз да. Ооба, өзүбүздүн колубуз менен ошол жанын аралап кирип эле, ал жакты кылдатпай эле кирип алып эле кожоюн болуп атабыз да. Мындайча бербейм десе деле биз жулуп алгандай болуп атат да. Азыр өйдө сен айымды айткандай эле, мисалы баласы бир мындай жагымсыз жашоосунда азыр этап болуп аткан болсо, мен анда ал айымдын жанына кирип алып эле уруксатсыз эле келе айт мага деп, анан андан тышкары эмне кылбайм, кеңеш да бербейм. Мына ал менден деп, мына мен азыр сага баарын айтып берем, момундай кыл, сен андан көрө тыйындай кыл деп туруп, анан анткени биз эксперт да болуп кетебиз да, бирөөнүн жашоосуна кыйын эксперт болуп кетебиз да. Ардактуу угармандар, силер баятан бери ушул угуп аткан Үй бүлөлүк окей радиосу Ашар уктуруусу. Бүгүн биз жеке чек аралар жөнүндө эртеден бери маектешип атабыз. Силер дагы оюңарды ортого салгыла. Силердин пикириңер, ар бириңердин пикириңер биз үчүн абдан кымбат, маанилүү. 91 19 19 сандарына түз эфирге чыксаңыз болот, же болбосо 0705 53 16 64 сандарына дагы WhatsApp кызматын колдонуңуздар. Facebook баракчада да түз эфирдебиз, ал жакка да комментарий калтырсаңар болот. Маал менен текшерип турабыз. Кошумча келиптир, кантип жардам бере алам? Окуй албай жаткан кызыма билимге кантип кызыктырсам болот? Кечирим сурайм, темадан сырткары болуп калды. Андан кийинки уулум өзү окуйт, өзү изденет, оюнга да алаксыбай сабагын аткарып андан кийин ойнойт. Бирок кызымды уулумдун көзүнчө абалын түшүрө турган сөздөрдү айтпаймын, ыңгайсыз болуп калбасын деп.
себеби 2 класс болуп чоңоюп калды да дейт. Азыр бул суроону кое туралы пока. Саламатсыздарбы? Окей радиосу Ашар берүүсү сиздерге ишиңерге ийгилик. Бүгүнкү тема абдан жакшы экен. Менин сиздерге бир суроом бар эле. Сиздерди күтүп жаттым эле, темага окшобой калса кечирим сурайм дейт. Мен жолдошум менен ажырашып кеттим эле. 4 балам бар. Балдарым чоңоюп калды. Улуусу 11-класс. Балдарымды өзүм тарбиялап жатам. Ушул кезде бир адамга жолугуп калдым. Үйлөнүп алсакпы дегенбиз. Бирок мен балдарыма үстүртөн айтсам каршы болгонсуп жатышат. Аларга кантип түшүндүрсөм болот же турмушка чыкпай койсомбу? Балдарым үчүн кеңеш бере аласыңарбы? Сураныч дейт. Балким азыр ушу 2 суроого жооп берели, анан бир ыругалы суроодон кийин анан темабызды улантабыз. Жакшы, рахмат суроолоруңар үчүн. Абдан жашоодо керектүү суроолор болуп атат. Акыркы экинчи азыр суроо келген айымга. Кырдаал ошол турмушка, экинчи турмушка чыксамбы жокпу, балдарым колдогон жок. Мен кантип балдарымды макул кылдырам же балдар менен кантип балдарды кантип көндүрөм деген суроо болуп атат. Билесизби, бул сиз өзүңүздү текшериңиз. Балдарды кое туруп өзүңүзгө туура чечим кабыл алганда кабыл алыш үчүн шашпай, жети өлчөп бир кескендей болуңуз да. Анткени бул чынында эле балдарыңызга да тиешелүү. Бул сиз менен, сиз үчүн маанилүү нерсе балдар үчүн да негизи маанилүү болуш керек, туура жагынан. Анан эгерде сиз мындай шашып калган жоксузбу, дагы бир эт текшериңиз да. Эгерде сиз бул адамга турмушка чыксаңыз эмне болот? Кандай нерселер эмне күтүп турушу мүмкүн? Кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Түшүнбөстүктөр. Сиз ушул жагынан канчалык бул адамды терең тааныйсыз? Канчалык ал адам менен ал сизди гана эмес, сиздин баалуулуктарыңызды, жакшы жактарыңызды, терс жактарыңызды, позитивдүү, негативдүү сиздин каталарыңыз менен чогуу кабыл ала турган адам болуш керек. Эми андан тышкары сизге баалуу, сиз төрөгөн балдарды төртөн тең кабыл алып, алар үчүн ооба, алар үчүн жакын адам болуп бериш керек. Мейли ата болбосун, атадай болбосун, бирок аларды кандай болсо кабыл алуу, биз көп учурда шартсыз сүйүү жөнүндө айтып кетебиз. Ошол сүйүү барбы бул адамда? Сизге болгон сүйүү номер 1, биринчиден, андан кийин балдарыңызды кабыл алабы. Ушундан эле сиз аны ошол суроолорду берип, акырындык менен, туура акылмандуулук менен суроо берип көрүңүз, дагы анын реакциясын текшериңиз. Эгерде бул адамга турмушка чыкпасаңыз, анда эмне болот? Кадимкидей эле кагаз алыңыз, ручка алыңыз, отуруп жазып чыгыңыз баардыгын, ошондо таразалап көрсөз болот. Эгерде балдарыңызды сиз кыйнап көндүрө албайсыз, бирок эгерде сиз өзүңүз үчүн туура чечимге келсеңиз, мен ойлойм балдарыңызды анда алар сиздин сезет, балдар сезет, балдар сизди колдойт, эгерде сизге бул чынында эле аябай керек болсо. Анан албетте 4 бала чоңоюп калган балдар экен, 4төө ар башка. Бирөөсү жакын эмпатия менен болгон бала, жүрөгү ачылып, апа мейлиңиз, ооба сиз айткандай болсун деши мүмкүн. Башка балаңыз андай эмес, ал көбүрөөк мындай башкалардын мамилесин ойлобогон, ойчул бала болсо же кыз, ал мага кереги жок, жакшы болмок, биз эч ким кереги жок бизге, өзүбүз эле жашайбыз дегендер бар. Бул жашоодо көп эле кездешет. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп көрүңүз. Эгерде дагы деле чыгуу жолун таппай жатсаңыз, анда менимче жеке сүйлөшүү керек болот. Албетте радиодон тышкары. Ооба, узар эжеге жеке консультацияга келсеңиз болот. Эгер Бишкекте жашасаңыз, элдик клиникасында учурда ушул жумасына 2 жолу кабыл алып жатат. 2-5 күндөрү келип, кайрылып, кенен кесири сүйлөшүп кетсеңиз болот. Анан мен бир нерсени да баса белгилегим келип атат. Ал кишинин өзүнүн балдары барбы? Балдарына кандай мамиле кылат өзүнүн балдарына? Бул дагы аябай жакшы көрсөткүч. Өзүнүн балдарына жакшы ата боло алса, өзүнүн балдарын сүйсө, анда сиздин балдарыңызга дагы ата боло албаса дагы ушул Заржа айткандай жакшы каалаган адам болуп бере алат. Эгер балдары жок болсо, анда деги эле башка адамдар менен мамилеси кандай? Башка аял затына кандай мамиле кылат? Чоочун эле көчөдө балдарга кандай мамиле кылат? Анткени ал адам, көп адамдар биздин көзүбүзчө өзгөчө, баягы үйлөнгөнгө чейин жасалма болуп, бет каптарды кийип жашаган учурлар болот да, маска деп коебуз го. Анан ошондуктан шашпаңыз, аябай ойлонуңуз, анткени
чындыгында 4 баланы кабыл алыш үчүн 4 балага атанын моделин көргөзүп бериш үчүн аябай чоң жүрөктүү, аябай өзүнүн үстүндө иштеген, эми идеалдуу деп айтпайбыз, бирок жоопкерчиликтүү анткени бүгүнкү заманда өгөй аталардын ар кандай кылыктарын өз аталарынын кылыктарын угуп келатабыз. Ошондуктан абайлаңыз, балким кайсы бир деңгээлде балдарыңыз чоңойгу чакта айтып атпайсызбы, балдарым үчүн турмушка чыкпай турсамбы, бул оюңузду дагы салмактап көрүңүз. Анткени чоңоюп калышыптыр, алар кичине өз алдынча болуп кеткенден кийин өз турмушуңузду куруп кетүүгө деле кеч болбойт. Кыскасы, сизге акылмандуулук каалайбыз. Кандай болгон күндө дагы жашооңуздун маңызы бул турмушка чыгуу эмес, кээде ушул нерсе менен баягы элдин алдында статуска ээ болуш үчүн, эл үчүн дагы кээде жаңылып турмушка чыккан учурларыбыз болуп калат. Эми күйөөсү бар деген аял болгубуз келип же баягы күйөөдөн кийин урмат жок деп коет го биздечи. Анан мен эми күйөөгө тийсем мага башкача мамиле кылат деген жаңылыштык ойлор менен турмушка чыгып албаңыз. Кыскасы, эгерде дагы акыркы ойду айтып кетейин, эгерде чынында эле турмушка чыгайын деп чечимге келе турган болсоңуз, анда бир нерсени алдын ала айтып коелу. Анткени биз ошондой көйгөй менен иштеп келебиз. Бүгүнкү күндө балдарга эч качан силер үчүн мен турмушка чыкпай калдым, силер деп атып, мен силер деп өзүмдү арнап деп мындай курмандык болбогула да. Анткени балдар муну өтө катуу мындай оор кабыл алышат. Биз күнөөлүүбүз апамдын бакытсыздыгына деп ар бирөө ушундай күнөө көрсөтүшү мүмкүн өзүн. Экинчи суроо Тиктар эле жооп берелиби? Өзүңүздү курмандык кылып, мен тим эле жертва болуп атам деген түр көргөзбөңүз. Экинчи сурооңуз. Эки баланын апасы окшойт, ошо кызым окуучулар кызыкпай атат дейт. Билесизби, рахмат сурооңуз үчүн. Биздин угарманыбыз, билесизби, балдар өйдөдө буга чейин сел айтып кетти, ар бир балада ушундай шыктуу мындай окуганга шыгы боло бербейт, окшош эмес да. Сиздин кичинекей кызыңыздын ал кандай сонун кыз экенин өзүңүз атап берет болушуңуз керек. Ошон үчүн анын жакшы жактарын эстеңиз. Негизи бүгүнкү күндө мектепке ушул билим алууга тиешелүү менталдык ден соолук деген бар. Ошол менталдык ден соолук бул эмне? Бул эгерде окуу үчүн бала ыйлап, кыйналып, апасынан тил угуп, жаман сөздөрдү угуп, басынтылса, анда менталдык жагынан, мындай психика жагына зыян алып келиши мүмкүн. Бул нерсе жабыркап калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө маанилүүсү ошол ден соолук. Баланын мектепке биринчи орунда эмес. Эгерде биз мектептер жабылып калып, такыр эле мектеп жок болсо, биз кантип балабызга баары бир билим беребиз да. Үйдөн деле отуруп билим бере берсек болот. Анткени бизде билим бар. Жетишинче ала алат. Ооба, сөзсүз. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк толтура онлайн аркылуу көп билимдерди алса болот. Албетте керектүүсүн алабыз, керек жогун, жаманын албайбыз. Баланы шыктандырсаңыз жакшы окууга. Сен кызым кайсы эмне сага жагат? Кана кызым, сен сүрөттү сонун тартасың, сен ырдаганда жагымдуу ырдайсың, сен активдүүсүң, сен мага көп жардам бересиң жана башка. Бул мисал катары, билбейбиз азыр кызыңыз кандай экен. Шыктандырсаңыз болот. Сен окуганга мен ишенем, сен математика жагынан сен жакшы эле мындай жаза аласың, сен жакшы эле түшүнөсүң, сен азыр чыгарасың муну деп бир шыктандыруу сөздөрдү айтып көрүңүз. Анан ушул методдон кийин кызыңызды көрөсүз, кандай реакция кылат болду экен, кандай жооп берет болду экен. Анан баалуулугун дагы бир рет айткым келип атат, баса белгилеп. Кызыңыз баары бир баалуу, аны баары бир сүйөсүз. Окусун, бул эми биринчи орунда эмес. Ошол сүйүүңүздү көрсө, кызыңыз деле аракет кылат деп ишенебиз. Балдарыбыздын ийгиликтүү, ийгиликсиз же болбосо жакшы жаманын мындай кээде окуу менен ченеп ката кылабыз да. Жакшы окуса менин балам жакшы, жаман окуса кичине начар болуп атат. Же болбосо балам жаман окуп атат, ийгилик болбой калат го. Жакшы окуп атса, демек сөзсүз ийгиликтүү болот. Жок, бул жалган түшүнүктөр, жалган ынанымдар. Эң негизгиси балаңыздын жан дүйнөсүнүн дени мындай сактыгы. Жан дүйнөсүн сактаңыз, аң сезимин сактаңыз. Анан калганы акырындык менен болот. Саламатсыздарбы, силерге ийгилик. Бүгүнкү темаңар өтө актуалдуу экен. Мен чек ара жөнүндө эми көп кеңеш алдым. Силерге чоң рахмат деп туруп бизге виртуалдуу поцелуйларды жибериптир. Чоң рахмат эжекелер, кеңешиңиздерге деп жана экинчи турмуш куруу жөнүндө ийгилик каалайм силерге дептир. Рахмат.
сизге да дагы. ийгилик. Аха. Андан кийин баарын эле айтып койдуңуз, кызынын сапаттарын айтып койгон окшойсуз. Көзү ачык окшойт Узар эжебиз. Баарын эле айтып койдуңуз, сапаттарын рахмат деген экен. Силерге да рахмат. Анда азыр бир чыгарма угалы, андан соң жеке чек аралар жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Адам болып жаралып дүйнөгө бир келген конокпуз. Кадырлашып халалык бүгүн конок эртең жомокпуз. Кезекти кур кетирбе тилегиңе жаркын үмүт кош. Кейсең да кечинде эртең менен күндү күлүп тос. Күмүш күндөр миң, бирок досум түшүнгүн, эң кымбатың эртең эмес ушул күн. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Өмүр бою өчүрбөй жүрөгүңдү жандыр сүйүүгө. Өткөн ишке өкүнбөй кубанычты чакыр үйүңө. Көңүл эзген мұң жаман көзүбүздөн кеде жаш тамып. Бузулса да бул заман адам бойдон калгын сакталып. Тагдыр ушу деп тарынганың бекер кеп, талпына бер максатыңа жетем деп. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Тагдыр ушу деп, талпына бер максатыңа жетем деп. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Окей радиосунда сөз берметтери. Адам баласы көпүрө курулчу жерге дубал тургузгандыгы үчүн жалгыз калат. Исаак Ньютон. Окей радиосу бекем үй бүлө үчүн. Менин үй бүлөм, менин чебим. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Усунуңдан жазба Ашар.
Ашар уктуруусу өз ишин улантат, ардактуу угармандарыбыз. Бүгүн биз жеке чек аралар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиз дагы оюңузду ортого салсаңыз болот. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматы, түз эфирге 91 19 19 саны менен киресиз. Сөз берметтеринде мындай бир ой айтылып калды да, адам дубал көпүрө курчу жерге дубал куруп салат. Ушуну менен көп мамилени талкалап коет дейт да. Ушул жерде мага мындай ой келип атат да, бул дагы бир крайность, чектен чыгуу. Мисалы, биз кээде чек араларды аябай бийик коюп алабыз. Силер мага тийбегиле, мен силерге тийбейм. Менден эчтеке сурабагыла, мен силерден эчтеке сурабайм, мен силерге эчтеке бере албайм, силер мага эчтеке бере албайсыңар. Мындай дагы адамдар бар. Демек, бул дагы аша чапкандык. Негизи баардык жерде баланс болуш керек. Чек араны мындай сезе билиш керек. Кайсыл жерде импорт кылабыз, кайсыл жерде экспорт кылабыз, кайсыл жерде кайсы бир адам менен бийигирээк чек ара керек, кайсы бир адамга аттап өткөндөй эле чек ара. Кыскасы, бул жерде өтө чыгармачылык, өтө сезимталдуулук, өтө бир адамдар менен болгон кээде бир адамдарды, катыштарды чөйрөнү да аудит деп коет го, мындай ревизия кылып туруш керек болот да. Кайсы бирде адам сенин чек араңа кол салып атса, сенин үй бүлөңө зыян алып келип атса, сенин күйөөң менен мамилеңди бузуп атса, кайсы бир деңгээлде ынтымакты ыдыратып атса, же болбосо сенин психологиялык абалыңды жабыркатып атса, анда андай адамдар менен бийик дубал курганга туура келет. Кайсы бир адамдар сенин жашооңо жакшы таасир этип атса, сага үмүт тартуулап атса, сүйүү берип атса, шыктандырып атса, андай адамдар менен чек араны болушунча ачыш керек да. Кыскасы, бул жерде өзүбүздөн көз каранды. Анан бир генди өзгөрткөнгө болбойт деген эле ой келип калыптыр. Анан сиз бул оюңузга рахмат, бирок дагы толуктап койсоңуз, муну менен сиз эмнени айткыңыз келип атат? Чек ара тууралуу бүгүн сөз кылып атабыз. Ар бир адамдын өзүнүн чек арасы бар. Адамдардын ортосунда чек ара бар. Ошол чек араны кандай сактайбыз, кандай акылмандуулук менен бүгүнкү күндө колдонобуз. Мен ушул блогерлер тууралуу дагы бир ойду айтып кетким келип атат. Сейил, бүгүнкү күндө соц тармакта блогер деп коебуз, өзүнүн жеке баракчасын ачып алып, анан жактан өзүнүн жашоосун болушунча көрсөтүп, кыймыл аракеттерин, кылган иштерин, үй бүлөсүн жана башкасын көрсөтөт. Балким кээ бирөө ушундай чакан бизнес жасайт. Ошондой адамдардын жашоосун кээде көрүп калып, анан аларга тиешелүү, ошол адамдарга тиешелүү жашоосунда айткан сөзүнө керек болсо, же бүгүнкү кылган ишине тиешелүү өзүнүн бир терс пикирлерин жазган, негативдүү сөздөрдү жаадыргандар, сын пикирди айткандан, бул мындай жумшак сөз менен айтып атам да азыр, керек болсо өзүнүн бир ошол адамдардын комментарийлерин окуп атып мындай бир ойго келесиң да, бир өзүнүн бир чечилбеген толтура көйгөйлөрүн көтөрүп жүргөн, сүйрөп жүргөн адамдар негизи ушундай комментарийлер жазат. Бактысыз адамдар деп айтат элем да. Бирөөнүн жашоосу менен алек, бирөөнүн майда чүйдөсүнө кирип кеткен. Бул дагы чек араны сактоого кирбейт. Бул чек арадан өтүп кетип, ал адамдын ички анысы деле ачып атат, өзүнүн жашоосун керектүү нерселерин ачып атат. Бирок баарын баары бир 100% ачкысы келбейт. Бирок биз ачылган нерсеге дагы тийишебиз, сөз менен, ошо өзүбүздүн пикирибизди айтып. Мен ойлойм, бул жактан оңой эле чыгуу жолу бар. Каалабаса, ал адамдын жазган иши, сөзү, өзүнүн тышкы келбети мурду жакпаса, андан карабай деле коюш керек. Эмне дегенде, кимдин ден соолугу кетип атат, ошол комментарий жазып аткан адамдын ички дүйнөсү бузулуп атат. Көрбөй эле койсун да, көбөйтеси жакпай атса деген. Албетте. Ошон үчүн бул соц тармакта бул дагы чек араны бузуу деп эсептелет. Демек, виртуалдуу жашоодо дагы чек араны сактай билишибиз керек экен. Мисалы, кээде кайсы бир саясатчынын, ырчынын жеке жашоосуна, кийген кийимине, балдарына, күйөөсүнө чейин талкуулап жибергенибиз, бул дагы ал адамдын чек арасын бузуу болуп саналат. Ошол себептен келгиле баардык жерде чек араларды сактаганды үйрөнөлү. Анан жок деп айта билбеген адамдар бар бизде. Булар көбүнчө өзүнүн чек арасын кура албаган адамдар деп айтат элем да. Өзүнүн кызыкчылыктарын дагы четке жылдырып коюп, өзү турган жерди бошотуп берип койгон адамдар бар да, жок деп айта албагандыктан.
демек мындай адамдар жок деп айтканды үйрөнгөнүбүз жакшы. Бир ушул жерден бир мисал менен бөлүшүп кетсем, кайсы бир шаарда болгон экен аябай белгилүү спортсменге келип, ошол жактын белгилүү бир тентегирээк адам окшойт да, ушундай адамдар бар эмеспи? Анан келип спорт менен машыккан, спорттон ийгиликтерге жетип жүргөн адамдан сен мени сыйласаң, мен сага авторитет болсом, анда могул ичкиликти, аракты ичесиң. Эгер ичпесең, демек мени сыйлабайсың, сыйлабагандыгың көргөзөсүң. Анда башкача сүйлөшөбүз деп коркуткан экен. Анан ошондо ал өзүнүн чек арасын аябай жакшы сактаган экен дагы. Мындай деп жооп бериптир да, акылмандуулук менен: эгер сиз азыр так санын билбей калдым, бирок 50 отжимание кылып берсеңиз, мен ушуну ичем деген экен да. Анан ошондо тигил кыйнап жаткан адам түшүнө калып туруп, ошол жерден анан эсине келип, мун жок дегенди чеберчилик менен айта билген экен. Эсине келип, анан талабын токтоткон экен да. Ошондуктан, урматтуу угармандар, биз Узар эже экөөбүз силерге мындай бир сунуш кабылдап атабыз да. Ар бирибиз, бул бизге да тиешелүү, угармандарга дагы, жумасына бир күндү же 10 күндө бир күн чек арачылардын күнү деп белгилеп алсак, день пограничника деп туруп жарыялап туруп, аудит күнү, пограничник күнү, ал күнү чек араны текшеребиз, өзүбүздүн айланабызды карайбыз, өзүбүздү карайбыз, ички ойлорубузду карайбыз. Мен бузуп кирген жокмунбу бирөөнүн чек арасына, мен чек арама кимдер кирип алган жокпу, такыр эле мындай өйдө да айтып кеткендей принциптерин баарын бузуп, туура эмес жактарын, балким мен ашыкча экспортко бир нерсе жибербейдимби, же кыскасы өйдөдөгү айтылган сөздөрдү сурабаса деле жулуп алып, бербесе деле жулуп алган жокмунбу, импорт кылып, ооба, аудит кылуу, текшерүү, ревизия дедиң, апсон сөздөр, аудит, ревизия же день пограничника. Ал жылда бир эле болот Кыргызстанда, бирок биз жума сайын өткөргөнгө даяр бололу. Ооба, өзүбүздүн күйөөбүздөн баштап балдарыбыз, деги эле бизи курчаган адамдар менен болгон чек араларыбыз кандай абалда, анализ кыла турган күнү кылып алсак болот. Акыркы сандары 700 менен аяктаган абонент бул WhatsApp номерге чалганыңызды биз ала албайбыз. Сиз 911919 сандары менен түз эфирге чыксаңыз болот. 0312 911919 сандары түз эфирге чыксаңыз болот. Ал эми бул жерде биз жазылган гана каттарды окуй алабыз. Саламатсыздарбы эжелерим, кутмандуу кечиңиздер менен. Сейли эже, менин жан дүйнөмдө көп өзгөрүүлөр боло берет да. Оюм бат-баттан алмашып турамын дейт. Анан мен ойлоймун, астрологиялык белгим близнецы, ушунун да кесепети тийип жатабы деп. Кантип жөнгө салсам болот, Сейил эже, Лузара эжелерим дейт. Сизге жаңы ат коюшту. Жакты, бирок Лузара. Жаңы ат, макулмун. Радио Окейде мен Лузара болгонго даярмын. Узара, дагы бир жолу. Бирок Лузара дегенде эле жакшы коозу болгон ат экен. Суроо болуп атат, ошондо кыска жооп бере алалы. Сиз астрология жөнүндө оюңузду айтып кетпейсизби? Бул канчалык теңгерилди? Астрология, гороскоп дегендерди мен чын жүрөгүмдөн силерге сунуш кылгым келбей жатат. Сунуш кылбайм, анткени бул биз ошо менен алдын ала ошого көнүп алып, ошол гороскопту ачсам, мен гороскоп боюнча близнецы, эгизмин, анда мен ушундай турбаймынбы, эмки жумада мындай болот турайбы деп бул менен жашаган адамдар өздөрүнө ишенбеген адамдар деп эсептесек болот. Бул адамдар бирөөнүн ою менен жашагандар. Жашоосунун кожоюндугун, жашоо пультун десек болот, ошо астрологторго берип койгон адамдар деп айтат элем да. Төлгө салган сыяктуу, төлгөчкө барган сыяктуу. Эмнеге алар силерге кереги жок. Сизди жараткан Кудай ар бир күнүңүздө сизди коргоп, сактап, сиз менен чогуу болоорун унутпагыла. Анан билесизби, бул близнецы эмес, психологияда амбивалентность деген түшүнүк бар. Бул адам эки ойдо болуп турат да, көп учурда мындай олку солку
болгон сомневающийся, амбивалентность, чыксамбы чыкпасамбы, барсамбы барбасамбы, ажырашкым келип атат бирок ошол эле учурда ал менен болгум келип атат деген адамдар бар бүгүнкү күндө. Болгону сиз ошол ойлоруңуз менен иштешиңиз керек да. Кээ бир учурда өзүңүздү машыгып туура чечим кабыл алуунун алдында бир топ анализ жүргүзүп, анан ошентип үйрөнө аласыз. Туура чечим кабыл алганга ойлоруңуз бөлүнүп атса. Сонун мен бир уккан элем, астрологдор отуруп алып туруп, бүгүн булга эмне деп жазып койсок деп тиги эмне деп жазып койсок деп жазышат кетипчи. Ошону мындайча айтканда сиз жашооңуздун көзөмөлүн өзүңүзгө эмес, башка бирөөлөргө карматып койгон болуп атпайсызбы? Кожоюндукту өзүңүз алышыңыз керек. Генди өзгөрткөнгө болбойт деген угарманыбыз адамдан эмнени өзгөрткөнгө болбойт деген суроого жооп дейт. Жооп бериптир. Биз адамдан эмнени өзгөрткөнгө болбойт дегенге генди өзгөрткөнгө болбойт деген жооп келиптир. Биз ушундай суроо бердик белек? Жок, мен бүгүн канат берген го бул эфирде биз же туура эмес түшүнүп алдык. Сиз бизди же биз сизди туура эмес түшүнүп калдык. Рахмат кошумчаңызга. Генди өзгөрткөнгө болбойт. Генетика боюнча ооба кээ бир учурда бул суроону дагы тереңирээк мисалы деп туруп жазсаңыз, мисалы кайсы жагынан генди өзгөртсө болбойт дегенин. Рахмат бирок пикириңизге. Ооба. Ошентип биз эмне чечимдерге келдик? Чыгыр ачылар күнүн белгилеп алмай болдук. Дагы бир азыр психологиялык курстар ачылып калды. Ошого барып үйрөнүп жөнгө салсам болот дейт. Жанагы оюн бат-баттан алмашып турам. Муну психологко келсеңиз деле болот. Психологиялык курстарга деле барыңыз эгер кызыксаңыз. Негизи психологиялык курстар бул мен ушул нерсеге көп түшүнбөйм да. Негизи психолог болуш үчүн 5 жыл жок дегенде 4 жыл окуп, эң азы 4 жыл, эң азы 5 жыл. Анан аны окуп бүткөндөн кийин дагы дайым психолог өсүп, өнүгүп, улам билимин өрчүтүп туруш керек. Муну биз психологдор катары айтып атабыз. Бул өтө олуттуу, мындай жеңил желпи карай турган суроо эмес, бирок өзүңүз үчүн өзүңүздү таануу, өзүңүздүн сезимдериңиз менен иштешүү максатында, реакцияңыз менен иштешүү максатында ар кандай курстар, тренингдер, вебинарларга катышсаңыз эмнеге болбосун. Кызыгамын эч болбогондо өзүм үчүн, ооба, өзүңүз үчүн барып койсоңуз болот, бирок өтө абайлаңыз, анткени бүгүнкү күндө психологиялык деген атты жабынып алып, ар кандай бир жумада коркунучтуу үйрөтөбүз, 2 жумада үйрөтөбүз деген сыяктуу. Кыскасы бул жагынан дагы мындай ылгаңыз, ылгап, жакшылап тандап, психологиялык билими бар адамдардан билим алганга аракет кылыңыз. Билим албай эле кээ бирөөлөр өздөрүн 1-2 жумалык курс, вебинар, тренингтерге катышып эле психолог атагандар да көп тармакчанын ичинде. Ошондуктан бул жагынан дагы сак болуңуз. Эмне дейбиз? Биздин эфирибиз ушуну менен аягына чыгып калды. Аябагандай сизге да рахмат. Рахмат деген ыраазычылык келип атат. Жигердүү катышты угармандарыбыз, өздөрүнүн ойлорун ортого салды, суроолоруңарды бердиңер. Буюрса бизде алдыда жакшы максаттар бар. Кийинки айларда айдын акыркы күндөрүн жалаң суроо жоопко бир программаны арнап турсакпы? Акыркы жуманын 4-күнү, акыркы 4-күнү күндөрүн ошого чейин жазган суроолоруңарды топтоп же болбосо пост чыгарабыз Instagram баракчабызга. Окей радиосунун кыскасы жакшы пландарыбыз бар. Келечекте биз менен болуп турсаңар, сонун маалыматтарга ээ болосуңар, ардактуу угармандар. Анда эмне кылабыз? Коштошобузго, айла жок башка. Кала турсак болмок, бирок убакыт чегине келди. Жакшы, ошентип биздин угармандарыбыз чек араларды сактай билели, урмат сый менен башка адамдардын чек араларын дагы байкай жүрөлү, үйрөнөлү, карайлы, көрөлү. Жумасына бир жолу, жуманын аягында балким 6 же дем аш күнү день пограничника деп жарыялап койдук Сейил экөөбүз. Ошол күндөрү бир канча мүнөт убакыт кетет, көп деле убакыт кереги жок. Дагы бир текшерип туралы, чек ара жактарым жакшы элеби, кошуналар менен кандай, адамдар менен кандаймын, жумушта кандаймын, жумушта чогуу мен коллегалар менен иштеген жерде чек араны сактап атамбы, субординация барбы, же мен тебелеп тепсеп эле начальниктин кабинетине бутум менен тиги эшикти тээп кирип атамбы деп. Же өзүмдүн чек арамды тебелетип атамбы
турганбы ооба, деп. ошонун баарын байкап анализ кылабыз. Анда саламатта калыңыздар. Үй бүлөлүк Окей радиосунун ашар уктуруусунда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болдук. Буюрса кийинки жумада ушул эле күнү ушул саатта кайрадан жолугушабыз. Аман болуңуздар, жүрөгүңүздөрдө дайым тынчтык болсун.